Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımızı katlap, like basmayı unutmаңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахга көптөгөн шүгүрлөр жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салат жана салаваттар болсун. Даратты сактап жүрүш бир гана мусулмандын колунан келет дейт да алымдарыбыз. Бир гана момун мусулман гана дараттуу болуп жүрө алат. Буга дагы бир көргөзмө пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисинин мазмундарында айтып кетет. Тек гана бир гана мусулман кул гана Аллахтын мусулман пендеси гана дарат менен жүрө алат дейт да. Даратты бир гана мусулмандар гана сактай алат дейт. Бул дарат менен жүрүш дагы бул биз үчүн ибадат да. Эч бир амал кылбасак деле, намаз окубасак деле, Куран окубасак деле, эми биз айтканда кээ бир туугандарыбыз башкача түшүнүп албасын, мен дарат алып эле намаз окуй койсом же Куран окуй койсом болот экен деп. Жок. Биз дарат алабыз, намаз окуйбуз, Куран окуйбуз. Бирок убакыттар болот, дайыма дарат менен жүрө турган. Мисалы үчүн жолдо баратканда же балдарыбыздын мектебине барабыз, баланы садиктен алганы барабыз, же дагы камыр кылабыз үйдө, тамак кылабыз, үй жыйнайбыз. Ошол убакта да дараттуу болуш бул сүннөт дейт да. Бул жерде биздин айтарыбыз, мисалы үчүн эч кандай сиз намаз окуйн деп аткан жоксуз же Куран окуйн деп жаткан жоксуз да, бирок сиз дарат менен жүрөсүз. Мисалы үчүн орозо тутасыз, даратсыз кармасаңыз болот. Зикир кылсаңыз даратсыз болот, садака бересиз, үйдө тамак кыласыз. Ошол амалдарда даратсыз аткарсаңыз болот деген маңызда. Ушунун баарыны дарат менен аткарсаңыз деген ойду айтып жатабыз да. Бул алымдардын сөзү эмес, бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин мазмунунда келет да. Эмне эгер дейт кайсы бир пенде дейт дарат менен кайтыш болгон, дараттуу убагында кайтыш болгон болсо дейт, ал адамга шейиттин собу берилет дейт. Эми дагы бир жерде айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул даратты сактап жүрүү бул дайыма ибадатка тете десе, эми бул гусул менен жүрүш, дайыма гусулда болуш бул бизге аманат экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин мазмунунда айтат, гусулсуз жер баспоо биз үчүн аманат дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин мазмунунда имам Мажи айтат, намаздан намазга чейинки аралыкта, ар жуманын ортосунда гусулду сакташ бул аманат дейт. Мисалы үчүн жумадан жумага чейин аманат экен бул бизде гусул менен жүрүшүбүз. Сурашат да, бул кандайча депчи. Ошол аманатты сактап жүрүү дейт, ошол 5 убакыт намаздын ортосундагы күнөөлөргө дейт, же болбосо жумадан чейинки аралыкта кылган күнөөлөргө бул кечирим болуп табылат дейт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин мазмунунда. Ошондо бир сахаба сурады да, я Расулалла, бул жерде аманатты сактоо дегенде эмнени айттыңыз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, жунуптан таза болуш деди. Кенде дегенде мына адамдын ар бир түгүнүн алдында да бул жунуптук болот экен да. Даже денеңерде дейт бир ийненин ордун чалып, ийненин сайымын чалып, гусулсуз жер калбасын дейт да, жунуп жер калбасын дейт. Ошон үчүн баягы бизде азыр кечиресиздер, бул эми биздин сөзүбүз эмес, бул улуу сөз уят жок демекчи. Мисалы үчүн өзүнүн эже сиңдилери ай сайын болгон үзүр убактыларында гусул албайт экен да. Көп эле айымдардан байкадым, айткан сөздөрүнөн айтышат да, шарт жок, жуунганга тигиндей мындай айылда турам же күн суук айтор ушундай шылтоолорду айтышат. Же болбосо аял эркектин ортосунда мамиледен кийин дагы гусул алуу дегенди билишпейт экен. Көп эле чайкап койдум, оозумду чайкап койдум, тигинтип койдум. Жок, анын баары харам болуп эсептелет, анын баары берекесиздикке алып келет да, анын баары орун алып келет. Эми бул шарият жактан эмес, медицина жактан алганда дагы ошол жунуп убакытта денеден бүткүл жаман шлактар чыгат экен да. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир ийненин учунчалык жер калбасын деп айтып атпайбы? Ошол жаман денеден чыккан шлактар ошол денеге кайра сиңип кетпесин деп, бул биздин өзүбүздүн жашообуз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн туура жол көргөзүп койгон. Гусул алыш бул оңой эле нерсе да. Гусулдун парыздары үчөө эле, мисалы үчүн үстүбүзгө бир сыйра суу коюп, оозубузду бир жолдон чайкап, мурдубузга бир жолу суу алып коюш бул оңой эле нерсе. А эми гусулдан кийин оозубузга 3 жолу суу алып, мурдубузду чайкап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй сүннөт жолдору менен аткарып коюш бул сүннөт. Бул биз үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн жана өзүбүздүн эки дүйнөлүк бактылуулугубуз үчүн, береке болуш үчүн бул гусул даратта болуш баардык мусулман пендесине Аллах тааламдан келген парз амалдары.